Салам достор. Бүгүнкү биздин түз эфирибизде жакында ушул сунушталып жаткан баш мыйзам бул жеке Жапаровго гана иштейби же элдин кызыкчылыгы үчүн иштейбиз деген бир суроо менен талкууга чыгып отурабыз. Урматтуу мекендештер, бул видео сиздерге жакса, сиздерге кызык болсо, кыргыз элинин эртеңки жашоосу, тагдыры сиздер үчүн аябай маанилүү болсо, анда видеону максималдуу бөлүшүүнү суранат элем. Урматтуу мекендештер, ар бириңиздер референдумга баруу же барбоо, деги эле баш мыйзам кимге кызык же кызык эмес, элге пайдабы же зыянбы, ал жеке Садыр Жапаровдун кызыкчылыгына гана иштейби же элдин кызыкчылыгына иштейби, мына ушул суроолорго жооп алсаңыздар болот. Ошондуктан сураныч, видео менен максималдуу бөлүшүңүздөр. Бүгүнкү талкууда коомдук активист Жеңиш Молдохматов агайыбыз менен биргеликте түз эфирде сиздер менен маек курмакчыбыз. Андыктан видеону максималдуу бөлүшсөңүздөр. Саламатсызбы? Жакшы, саламатсызбы. Кандайсыңар өзү? Жакшы, рахмат. Жакшы турасыздарбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Рахмат, баары жакшы. Бул жерде азыр Фейсбукта бизде эркин маек болгондуктан бир жарандык активисттер биз ушул мамлекеттин эртеңки тагдырына кайдыгер карабай мындай жүрөгүбүз ооруп тургандыктан ушул референдумга баруу керекпи? Азыркы баш мыйзамды тигилер сунуштап аткан, азыркы бийлик сунуштап аткан баш мыйзамды колдоо керекпи? Анда кандай бар? Элдин пайдасы кандай, бийликтин пайдасы кандай деген суроолордун алкагында сиз менен маек курайын деп атам да. Сиз дагы аябай активдүү ушул маселени көтөрүп чыгып атасыз. Сураныч ушул боюнча кененирээк түшүндүрүп берсеңиз. Жакшы болот. Биринчи ирет мырзайым сизге өзгөчө жеке терең ыраазычылыгымды билдирем. Анан кайдыгер карабастан өлкөдө жүрүп жаткан мыйзамсыз, адилетсиз нерсеге баягы тынчсызданып, улам байма-бай эл менен баарлашып атасыз. Анан азыркы эфир уюштуруп бергениңизге рахматымды айтам. Мен бир башында айтып кетет элем да, эскертип. Садыр Жапаров жана ким эле, жана ал ким болуп калды. Садыр Жапаров эмнени алып келатат, жана ал артында кандай жыйынтыктарды күтөбүз деген нерсеге мен жооп бергим келет да, бир эки сөз менен. Садыр Жапаров мен ошо эсимде Москвага, Россияга каттап турганда, Польшада жашап жүрдү, куугунтукта бийликтин басымынан качып, Москвада жүрдү. Ушу биздин убактылуу иштеп турган жарандарыбыз менен, журтташтары менен баарлашып, бал тилге салып, мамлекетти башкаруусун адилеттүү кылып өзгөртүш керек деген адам эле тилекке каршы бияка келип камалды. Анын арасында мына сиз жана ушу бизди көрүп аткан адамдар да бар болуш керек. Айтор эл үмүт менен октябрь окуясынан кийин көтөрүп келип, дүркүлдөтүп кол чаап, президенттик тактага алып келишти да. Шайлоого чейин жана шайлоо учурунда, президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдун айткан сөзү бар эле. Ушу мамлекетте башаламандыкты жоюп, айтор жоопкерчиликсиз башкаруу менен адилетсиз башкарууну мен түп тамыры менен жоготом дагы, жаңы саясий реформаны баштап, жаңы башкарууну алып келем деген сөз бар эле. Ошол жерде мен колумда турган мына буреки Жапаровдун конституциясы. Бул демилгечи парламент эмес, өкмөт эмес, Бөрүбашев эмес. Алар Текебаев Өрөшкеш айткандай, алар никто. Ар бир нерсени өзүнүн сөзү менен айтышыбыз керек. Бул Садыр Жапаровдун демилгелеген, ушу киши сунуштаган конституция. Мына ушул конституцияны алып келүү менен ал айткан, бардык мамлекеттик органдар, анын ичинен президент, өкмөт башчы, жогорку кеңеш жана жооптуу кызматта отурган адамдар
курултайдын алдында жооп берет деген. Азыркы конституциянын мен ушу бизди көрүп аткандар так маалымат болуш үчүн мен окуп берип турам да. Биринчи бөлүмүнүн 7-чи беренесине жазып койгон. Элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын деп койгон. Жана курултайдын алдында президент болгону маалымат берет. Жогорку кеңештин алдында маалымат берет. Демек, эл алдандыбы? Ооба. Элди алдаштыбы? Ооба. Бүгүн бар жок бийликти Жапаровдун колуна топтоп берип, бирок ал киши эч кимдин алдына жооп бербегендей конституцияны алып келип атышат. Кыргызстан тарыхында 9 жолу конституция алмашты. 9 жолу бир адамдын бийлигин күчтөө максатында болду. Элге ыктап, элдин чыныгы мүдөөсү менен көйгөйүн чечели деген максат болгон жок. Мына азыркы алып келаткан конституция 9 жолу алмашкан конституциядан эң начары, эң чабал жазылган жана эң коркунучтуу. Сабатсыз адамдар отуруп алып жазды деп айтсак жаңылышпайт. Конституциялык кеңешме тууралуу айтсаң эле эл душманына айланышат да. Чынында конституциялык кеңешме өзү мыйзамсыз түзүлгөн. Эми мен процедураларын айтып берейин да. Кыска айтканда, шайлоого чейин Садыр Жапаров 80 депутаттын колун топтоп, демилгечи кылып, конституцияны киргизгенге аракет кылды. Парламентте демилгелеп. Себеби 10-жылда конституциянын 114 беренесинде так көрсөтүлгөн. 2 гана субъект конституцияны алмаштыра алат. Бул парламент же 300 000 кол. Болду, башка эч кимдин укугу жок эле. Бирок булар болгондо да аяка өзгөртүү гана киргизүү мүмкүн болчу. Алмаштыруу, жаңы редакцияны алып келүү андай каралган эмес, эч кимге андай укук берилген эмес. Бирок бул 80 депутат кол койгондо 4-өө дароо секирип кетет. 76 менен мыйзамсыз ал өтпөй калат. Коомчулук дүрбөлөң салып, баарыбыз кыйкырып баштагандан кийин чочуп кетип, шайлоого кирип кетет. Мамытов президенттин милдетин аткаруучу катары конституциялык кеңешме түзөт. Бул андай укук эч бир жерде конституциядагы, конституциялык мыйзамда, укуктук нормаларда каралган эмес. Мыйзамсыз конституциялык кеңешме түзөт. Мына ошол жерге жазып, жаңы редакцияны киргизет. Менин колумда кол менен жазылган анализ. Ноябрда кирген жаңы редакцияда 67 өзгөртүү болгон. Муну бая жазып келишет дагы апрель айында парламенттин кароосуна жөнөтүшөт. Мына жөнөткөндө 80 өзгөртүү менен кирет. Демек, апрелде кирген парламентте жаңы редакция бул жаңы конституция деп эсептелет. Демек, парламент кайрадан 80 адамдын колун топтоп, кайрадан демилгелеп, коомдук угу өткөрүш керек эле. Анын ордуна өлгөн, түрмөдөгү, мандатын тапшырып сыртка чыгып кеткен депутаттардын тизмесин киргизип алып, муну подлог деп коет. Демилгечи кылып туруп киргизип коюшту. Эң таң калыштуусу, конституциялык кеңешме жазып чыккан мына эки конституцияны колундагы, парламенттин депутаттары окуганга мүмкүнчүлүк алган жок. Алар окушкан жок. Мунун баары жабык эшик артында жазылды. Мына ошо менен Садыр Жапаровго кошумачылык кылып, анын бийлигин күчтөө максатында, анын бутуна намаз окушуп, анан конституцияны токуп беришти. Мына сөзүмө далил болуш үчүн Спутник деген агенттик журналисттер микрофонду көтөрүп алып, камеранын артынан ээрчип алып, депутаттардын эшигине чейин барып сурашты. 76 беренеден 88 беренеге чейин эмне кимдин укугу жазылган десе билбей отурушат. Бизден сурасаңыздар, урматтуу журтташтар, бир туугандар, түшүбүздөн жооп беребиз. Себеби конституция бул эл менен мамлекеттин ортосундагы келишим, социалдык, саясий, чоң тарыхый документ. Бул абдан олуттуу, мындай тыкыр карай турган маселе. Конституцияга ылайыктуу мамлекет же өсөт, же артка кетет. Элдин жашоосу же жакшырат, же жакырчылык күч алат. Мына ошого карабастан парламенттин депутаттары өзүлөрүнүн ыйгар муктарын окубастан, өзүлөрү жөнүндө эмне жазылганын билбестен кнопка басып беришти. Эмнеге? Болгону бир 9-10 депутат зар какшап айтып атышты, үнү өткөн жок. Анткени ар бир депутаттын арты кир. Ар биринин иши бар. Же тууган иштейт, же өзүлөрүнүн бизнеси бар. Болду. Мындайча айтканда, буга чейинки парламенттик шайлоодо
элдин алдына чыгып асмандагы айдалып беребиз, биз силерди жыргатабыз, биз силерге эл өкүлчүлүгүн аткарып беребиз деген адамдар значокту тагынып мандатын аткарган жок. Алар милдетинен тайып бүгүн жоопкерчиликтен качты. Алар элдин жоопкерчилигин өзүнүн кызыкчылыгына сатты. Чыныгы эл душмандары, чыныгы чыккынчылар мына ошол 6-чакырылыштын депутаттары деп эсептешибиз керек. Эми Садыр Жапаровдун сөзүн айткым келет. Менин сөзүм эмес, туугандар. Жапаровдун өзүнүн сөзү. Ал ошо конституцияга такап беренелеп берем да. Авторларын дебатка чакырсак келбейт. Аял кишилерди жөнөтөт. Алар менен же айча албайбыз. Мен шек келтиргим келбейт, кечирим сурайм. Бирок ушундай болуп атат да, Кыргызстанда өтө оор. Жапаров айтты эле, курултай боюнча кеп кылды. Бүт бийликти, аткаруу бийлигин өзгөртүп туруп, мен жооп берем деген. Да, жазылды. Мына мен окуп берейин. 66-чы беренеден баштап, 66-чы беренеден баштап президенттин ыйгар муктары, милдеттери так жазылган. Берде биринчи пунктта жазылып турат. Президент, мамлекет башчысы, жогорку кызмат адамы жана Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигин жетектейт деп турат. 70-чи беренеде биринчи, экинчи подпунктта турат. Аткаруу бийлигин курамын аныктайт жана иштерин жүргүзөт деп. Бирок аткаруу бийлигин жоопту дегени менен бир адамдын алдында жооп бербейт. Жапаров президент катары эч кимдин алдында жооп бербейт. Аны жоопко тартуу дагы мүмкүн эмес. Мисалы, Камбар-Ата 1, Кемпир-Абад, Кумтөр, Жер үй жана ошого окшогон чоң маселелер боюнча Жапаровдон эч нерсени сурай албайбыз жаңы конституция негизинде. Сурай албайбыз. Эртең менен айтат, кечинде кайтат боло берет. Себеби конституцияга ошону алып келет чак. 2010-жылы кабыл алынган конституцияга 16-жылы өзгөртүү кирген. Ошол жерде улуттук кызыкчылыктарга тийиштүү кылмыштардын срок давности деп коет. Мөөнөттөрү алынып калынган. Срок давности алынган. Бул Кумтөргө тийиштүү болгон. 16-жылы кирген өзгөрүүдө. Мына ошону алып салышты. Бул конституция кабыл алынса, улуттук кызыкчылыкпы Кумтөр? Ооба. Кумтөр боюнча кылмышка же жоопко тарта турган адамдардын бирин дагы жоопко тарта албайбыз. Мына Жапаров кечээ күнү сырттагы биздин мекендештер менен талкуулап, алар менен маектешип, Кумтөрдү элге алып беребиз деген иши мына ушул. Кийинкиси, бул аябагында орушундуларын гана айтып атам да. Борбордук шайлоо комиссиясы 2010-жылда конституцияны мен колдогон жана жактаган жерим жок. Мен мыйзамсыз туура нерселерин айтып атам да. Ошол конституцияда жазылган борбордук шайлоо комиссиясынын курамынын 3/1 гана президент сунуштай алат деп. Башкача айтканда, оппозицияга мүмкүнчүлүк берилген. Ошонун негизинде Ата Журт партиясы 10-жылы 1-орунду алып келишкен. Билесиздер да. 15-жылы Республика Ата Журт келген. Ал эми жаңы конституцияда Жапаровдукунда мынтип турат. Мен так көрсөтүп берейин, беренесин окуп туруп, элдерге түшүнүктүү болсун. Мына 70-чи берененин 5-чи президент деген пунктусунда 3-чү подпунктунда турат. Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын курамынын жарымын деп атат. Шайлоо үчүн талапкерлерди алардын кызматтан бошотуу сунушун жогорку кеңешке киргизет. Эгерде мурун 3/1 дайындаса, азыр президент жарымын дайындайт. 12 мүчө боло турган болсо, Оршайкомдун борбордук шайлоо комиссиясынын жарымы президенттин колунда болот. Бул каалаган шайлоону катыша бергиле, мен өзүм жасайм деген сөз. Ала бергиле, мен өзүм чийип алам, өзүмдүн партиямды, өзүмдүн адамдарымды каалаганда киргизип алам деген сөз. Мына бул демократиянын кеткендегиси. Мындан дагы маанилүү нерсе. Өкмөт боюнча 89-чы беренеде 3-чү главада турат. Кыргыз Республикасында аткаруу бийлигин президент ишке ашырат деп турат. Да? 2-чи подпунктуда министрлер кабинетинин түзүмүн, курамын президент аныктайт деп турат. Өзү каалагандай аныктайт. Азыркыда фракцияларга бөлүп бербейт. Президент аткаруу бийлигини, министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрация башчысы деп турат. Эми мындай туугандар, түшүнүктүү болуш үчүн айтайын. Садыр Жапаров
шайлоого чейин шайлоо учурунда азыр деле айтып келатат байма бай. Жоопкерчилик болгон жок, мен алдым деп атат. Жапаров алган жок. Адашпайлы. Жапаров бир дагы жоопкерчиликти алган жок. Себеби мына жерде мына Конституциянын 3-главасынын 89-беренесинин 2-3 подпунктуна жазып койду. Министрлер кабинетинин түзүмүн аныктайт, министрлер кабинетинин төрагасын президент аныктайт деп атат, дайындайт деп атат, жана жумуштан алат деп турат. Бул мындай, аткаруу бийлигине жоопту деп жазып койгону менен, аткаруу бийлиги иш кыла албай кала турган болсо, Жапаровго сөз тийбейт. Министрлер кабинетинин төрагасын жумуштан кетирип коет. Өзү аяй жакшынакай болуп отура берет. Ушуну кааладык белек. Октябрда ушул үчүн үмүт өлдү беле. Октябрь окуясынан 250 адам, бир көзү жок, бир колу үзүлгөн, бир буту майып болгон адамдар ушул үчүн болду беле. Октябрдан кийин эл ушун үчүн Жапаровду шайлады беле? Жок. Бир адам жооптуу болсун десек, Жапаров өзү болуш керек болчу аткаруу бийлигинин башында. А мунун жана демилгечилери депутаттар, айрым авторлор деген Конституциялык кеңешме мүчөлөр минтип атат да, эгерде президентти аткаруу бийлигинин такыр эле башына коюп кое турган болсок, аткаруу бийлиги иштебей калса, президент кетиш керек дейт. Кетиш керек. Жоопкерчиликти алгандан кийин алынат толугу менен. Мындан дагы коркунучтуу нерсе 92-беренеде 95-беренеден башталат. Соттор. Мына 4-главада соттор. Садыр Жапаров элди көндүрүп ынандырып келди. Менин сөзүм эмес тууганда. Мен болгону Жапаровдун сөзүн айтып атам. Мамлекетте соттук адилеттүүлүктү мен орнотом. Мен жон тери менен сездим, түрмөгө отуруп, запкыны мен жедим. Соттордун адилетсиздигин мен көрдүм деп айткан. Баарыбыз билебиз, укканбыз, туурабы? Мына аралашып, колдоп жүргөндөр да болгон. Соттук реформа жүргүзөм деди. Мен башымды кесип коюп берем. Жоопту айтам. Соттук реформа жүрбөйт. Жүрбөйт. Эмнеге жүрбөйт? Анткени 4-главада соттун укуктары боюнча, сот бийлиги боюнча жазылып турат. 95-берененин 1-пунктунда. Абдан жакшы жазып коюшкан. Судьялар көз карандысыз. Алар Конституцияга жана мыйзамдарга гана баш ийет деп турат. А бирок ушул 95-берененин 7-подпунктуна акырын алып келип жазып коюшту. Конституциялык соттун азыркы күнү палата жаңы менен сот болот. Конституциялык соттун жана жогорку соттун судьяларынын арасынан президент соттор кеңешинин сунушу боюнча жогорку кеңештин макулдугу менен Конституциялык соттун жана жогорку соттун төрагасын 5 жылдык мөөнөткө дайындайт дейт. Ушунун эле ылдый жагына 8-подпункт менен, ушунун эле ылдый жагына кошуп жазып атат. Конституциялык сот менен жогорку соттун орун басарларын дайындайт деп атат. Айрым чоң жогорку окуу жайдын ректорлору, профессорлор, биз интеллигенциябыз деген окумуштуулар, Конституциялык кеңешменин мүчөлөрү бизге кайыш айтып атат. Жазылып турбайбы? Парламенттин макулдугу менен деп. Биз айтып атабыз, айланайын. Парламент бүгүн нотариус болуп калды. Нотариус болуп калды. Парламент президентке көз каранды болуп калды. Парламентке баруунун кажети жок болуп калды деп айтып атабыз. Ал боюнча мен азыр кеңири токтоп берем. Демек, Садыр Жапаров соттордун төрагаларын, орун басарларын өзү бекиткенден кийин сот кимге көз каранды? Конституция менен мыйзамгабы же президенткеби? Албетте президентке. Дагы бир жолу далилдеп, аныктап айтам. Жапаров соттук реформа жүргүзөм деди, жүрбөйт. 116-берененин 5-подпунктуна жазып коюшту, кошумча кылып. Бул приложение да. Мына жогорку соттун Конституциялык палатасынын азыркы судьялары Конституциялык соттун судьялары болуп таанылат, жана алар шайланган бардык мөөнөттөрүнө чейин өзүнүн ыйгарым укуктарын сактап калат. Экинчисинде, жогорку соттун судьялары алар шайланган бардык мөөнөткө чейин өздөрүнүн ыйгарым укуктарын сактап калат. Соттук реформа жүргүзөм десе, Грузиядагы Саакашвилидей, Сингапурдагы Ли Куан Юдай бар жогун кетириш керек болчу. Аттестациядан өткөрүп, жаңы сотторду дайындап, ошону реформа деп айтат.
Биздегидей президент төрагаларын бекитип коюп, бар мөөнөтүнө чейин калтырып коюп, реформа жүргүзөм деген бул жалган сөз. Мына мен башымды кесип берейин, жалган сөз. Соттор 5 жылга бекитиби, 5 жыл кыймылдабайт ордуна. Баягы эле адилетсиз чечим чыгарган, коррупцияга малынган, адамдын жөнөкөй жарандардын тагдырына балта чапкан судьялар ордуна калды, кала берет, иштей берет. Садыр Жапаровго мөөнөтү бүткөнчө кошумачылык кылат. Жапаров кеткенден кийин ушул эле соттор Атамбаевди кандай соттосо, Жапаровду соттоп берет. Эртеңки күнү мына Кудай каалап аман болсок, башыбыз аман болсо, ошондо биз Жапаровду колдоп чыгабыз. Мен жоопкерчилик менен айтам, туугандар. Жапаровду биз колдоп чыгабыз. Алардын тегеретесиндеги фанаттар жана дакансалар деп атпайбы? Дакансалар менен кошумачылардын бири жок болот. Алар тепкилейт, алар шылдыңдайт, алар айтат, биз айтканбыз Жапаров, туура эмес баратасың деп. Ошондо тепкилешет. Ошондо биз чыгабыз. Садыр Жапаровго боштондуу, адилеттүү сот болсун деп. Ошондо Жапаров жана анын командасын ушул өзү дайындаган соттор соттойт. Бөркүмдөй ишенем ага. Себеби мыйзамсыз башталган нерселер мыйзамсыз бүтөт, туугандар. Эми жогорку кеңеш боюнча ойготсоңор түшүбүздөн деле айтабыз, конституцияны карабайчы. Мыйзам чыгаруу демилгесин 7 субъектке берди. 7. Биринчи жогорку кеңештин өзүндө 10 000 кол демилгели топту башкы прокурордо жогорку сотко берди. Негизи бир айрым мамлекеттерде бар, сотко берет мыйзам чыгаруу демилгесин да. Бир мамлекетте жок, прокурорго мыйзам чыгаруу демилгесин берген. Прокуратура бул надзорный орган. Бул мыйзамдуулукту тескей турган орган. Мыйзам чыгара турган орган эмес. Алар бир гана карательный гана мыйзам чыгарышы мүмкүн. Мисалы, Оразайым сизди же Молдокматов мени кандай камаш керек, кантип камаш керек, оппозицияны кандай жок кылыш керек деген мыйзамдар чыгарыш мүмкүн. Мен эми утрированно айтып атам да. Демек, курултайга берди, президентке берди, аткаруу бийлигине берди. 3 нерсе бар. Биринчи, курултай рекомендательный орган болгондон кийин ага берүүнүн эмне кажети бар? Жаман көрөт, айтсаңчы, бирок бул реалдуулук. Азыр биз 21-кылымда турабыз. 19-кылымда эмеспиз. Илгери курултай болгон, азыркы курултай бул мыйзамдуу парламент деп эсептелет. Атын эле өзгөртүп койбойлубу? Эмне бара болобуз? Экинчиден, тем более рекомендательный орган. Экинчиден прокурорго берип койду. Бул дагы эле президенттин бийлигин күчтөп, каршы чыккан тараптарга же өзүлөрүнө керектүү мыйзамдарды прокурордун колу менен киргизүү дегенди билдирет. Же бир нерсе кылмыштуу нерсени мыйзамдаштыруу деген мен түшүнөм. Үчүнчү нонсенс. Президент 66-88 беренеде так көргөзүп атпайбы? Аткаруу бийлигине жооптуу жана ишин алып барат деп. Анан бирок ошол учурда президент министрлер кабинетинин төрагасын, азыркы премьер-министр деп түшүнөлү, жумуштан айдап өзү алып атса, аткаруу бийлигине эмне берет? Мыйзам чыгаруу демилгесин. Бул мындай да. Мен президент мыйзам чыгарам, укук бергиле мага. Жана мен чыгарам. Мен жана мен чыгарышым керек деп атат. Бул эмне деген жол? Жоопкерчиликтен качып атышат да. Мен мисалы, же сиз Оразайым, министрлер кабинетинин төрайымы болсоңуз, сиз мыйзам чыгарсаңыз, иштей албай калсаңыз, сизди жумуштан бошотсо, президент, сиз жооп бербейсиз да. И президент жооп бербейт. А сапатсыз же турмушка, мамлекеттин коопсуздугуна шек келтире турган мыйзам чыгарып калса, ким жооп берет? Ким? Жапаровбу? Жок. Мына ошон үчүн могу эки колумда турган мыйзам бул чала бүт болгон нормаларды бузду деп атабыз. Үчүнчү нерсе. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан баштап Бириккен Улуттар Уюмуна катталганбыз. Расмий. Бүгүнкү күнү 193 мамлекет каттоодо турат. Бул суверендүү, демократиялуу, эгемендүү мамлекет дегендер ошол жерде каттоодо турат. Андан тышкары биз конституцияны кабыл алып атканда көптөгөн эл аралык келишимдерге кол койгонбуз. Адам укуктары боюнча, мыйзамдар боюнча, мамлекет боюнча да бүт бардыгын биз тээп салдык, чаап салдык. Мен билем, жана мен гана билем деп конституцияны көтөрүп келишти. Эл каалап атат деп адатка айланышты. Эл каалаган жок. Эл депутаттар билбеген, окубаган конституцияны эл кантип окуйт?
Элден көчөдөн чыгып сураңызчы, Конституциянын беренесинде эмне деп жазылган? Ичинде баланчы 3-главасында же 2-главасында эмне деп турат десеңиз. Иши жок элдин. Карапайым элдин иши да болбошу керек. Туркияда Конституцияны кабыл алыш үчүн 14 жыл талап кылынган. 14 жыл ойлонуп, бышырып, талкуулап, талашып, эл менен макулдашып, 14 жылдан кийин Конституция алмашкан. Россияда 30 жылда бир жолу алмашты. И то ошондо Путин Конституцияга өтө кылдат мамиле кылып, абдан чоң авторитетти бийик адамдарды отургузуп, анан региондордо талкуулатып, баардык жерден көргөзүп, анан киргизди референдумга. Болгондо да ал жаңы редакцияны берген жок Путин. Колунда эбегейсиз чоң бийлик турат, дүйнөнүн дүңгүрөп турат го. Ал болгону кичине өзгөртүү гана киргизди, кошумча гана киргизди. Кошумча, өзгөртүү эмес, кошумча, дополнение. А биздикилер толугу менен жап-жаңы Конституцияны, жап-жаңы башкаруу формасын Жапаровго алып келип беришти. Ошон үчүн бул абдан чоң коркунуч. Эл аралык нормалар бузулду дегеним Венециялык комиссия чечимин чыгарып берди. Ал эмне деди? Маанилүү эки нерсе. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы 28 октябрда өткөн жылы мөөнөтү бүткөн. 70-чи беренеде жазылган, азыр 10-чу жылда Конституциядачы. Мөөнөтү бүткөн, бирок 71-чи беренеде жазылып калганда кийинки жаңы чакырылыш келгенге чейин отурат деп. Бул баягы укуктук вакуум гана калып калбасын, жаңы парламент келгенге чейин отуруп турсун деген түшүнүк. Бирок бул мындай түшүнүк эмес, Орозайым, туугандар. Бул парламент кааласа 3 жыл, кааласа 5 жыл отура берсин деген түшүнүк эмес. Эгерде капысынан парламенттик шайлоо бузулуп калса, ортосунда вакуум, боштук болбосун, ошого чейин парламент туруп турсун. Жаңы парламенттик шайлоо кезексиз шайлоо өтүш керек. Кезексиз. Же не состоявшийся болуп калса, экинчи раунд өтүш керек. Бул 45 күндүн ичинде дайындала турган шайлоо. Ошол шайлоо өткөндөн кийин анан жаңы эски чакырылыш кетет деген түшүнүк. Ушул промежутокто бул парламент бир дагы фундаменталдуу чоң маселелерди караганга укугу жок деп турат. Мына Венециялык комиссия чыгарып берди. А биздикилер эмне кылды? Биз ак үйдүн алдына Жапаровдун өзүн парламенттин ар бир депутатын персонально сотко беребиз деген эмнеге? Узурпация дедик. Бул айдан ачык узурпация власти. Конституцияда эң оор кылмыш бул узурпация. Бул өз билемдик, кыргыз тили менен айтканда өз билемдик менен каалаганымды кылам деген сөз. Узурпация власти бир мамлекеттик кызмат же ошол кызматтын укуктарын кеңейтип алуу узурпация деп эсептелет. Эми өзүңөр ойлоп көрүлөчү туугандар. Парламенттин мөөнөтү бүтсө, аны 1-июнга чейин мыйзам менен кабыл алып коюшту. Отуруп турсун деди. Мейли дедик, кырдаал ушундай оор болуп атса мейли дедик, чырылдап токтодук. Жапаров Казакстандын алдына барарда айтып койду го. Жөн эле отуруп айтып койду го. Парламенттик шайлоо күзүндө болот деп. Бул эмне? Ким ал? Ким Жапаров, ким ал? Ага ким укук берген мындай? Биз эмне Ташиевден коркуп сүйлөбөй калышыбыз керекпи? Же Жапаровдон коркуп сүйлөбөй калышыбыз керекпи, туугандар? Мамлекетте мыйзамсыз нерсе болуп атса биз айтышыбыз керек. Керт башыбызды канжага байлап туруп айтыш керек. Могу жериң туура эмес болуп атат. Садыр Нуркожоевич, туура эмес кылып атасың. Сен укугуң жок. Парламенттин мөөнөтүн каалагандай узартып, каалагандай кыскарткандай. Байланай мыйзам деген бар да. Деп айтсак, эл душманына айланып атабыз. Бирок, туугандар, акыр аягы жооп берет. Ушунун бардыгын алып келген, башаламандык уюштурган адамдын бардыгы жооп берет. Мына мен көрүп атам өзүм күбө болуп. Орозайым сизди алтындай болгонуна кызыбыз. Сыймыктанып көтөрүп алчу уул кыздарыбыз аз эле, саналуу. Тайманбай, коркпостон айткан адамдар аз. Көтөрүп алгандын ордуна тепкилеп атабыз. Эми жанагы бир шылуундар бар экен. Аттарын деле билбейм алар. Бакырчактар, доканзалар деп коебузбу? Ушундай сөздөрдү дагы айткым келбейт да, негизи бул уят нерсе. Бирок президент өзү айтып атат го. Кустурам деп атат. Бул элге үлгү боло турган адам болуш керек. Интеллигент болуш керек. Туура сөздү айтыш керек. Эми ошол адамдар мен өткөндө көрүп атам. Туугандар учурдан пайдаланып айтам да, ошо Орозайым кызыбызга жөн эле тийишип атышат да. Эркексиңби?
Жигитсиңби? Жигиттей болду. Жигиттей болду. Эле колуңан келеби? Ошончо эле духуң, рухуң ашып атабы? Айтчы. Жапаровго айтчы башын көтөрүп. Президент мырза, могу конституцияң жакпайт. Же болбосо тиги Камбар ата бирди берип атасың, сатып атасың. Же болбосо кумтөрдү эмне кылдың? Алам дебедиң беле? Кана деп айткылачы. Эгер ошону айта алсаңар, мен силерге кошулуп алып туруп оразайым да сындайм. Айта албайсыңар, духуңар жетпейт. Ошон үчүн арыдан бери болушубуз керек да. Ушундай туугандар, ушундай. Эми сөзүм акырында конституция боюнча тилекке каршы өтө чоң мыйзамсыз нерселерге барып атабыз. Өткөндө Адахан Кимсанбаевичтин сиздер менен жолукканын угуп көрүп калдым. Уйду сойгон боюнча мисал келтирди го. Ооба. Адалдап союу менен арам нерсени. Андан башка түшүнүк жок. Келаткан нерсенин баары адал эмес. Бир адамдын бийлигин күчтөп, бир адамга ыктап алып келатабыз. Азыр могу депутаттын баары кошомат болуп, жанындагы жана фанаттары ашыкча колдоп, уралап, кол чаап атышат, бирок акыркы күндөрү азайып баратат да. Мына ошолор кийин эмес, жакынкы келечекте мен ойлоп атам, күзгө чейин барат, барса. Ошондо анан өкүнөт. Башын кармап алып өкүнөт. Аттиң туура эмес кылган экенбиз. Ушундай. Туура айтасыз, ушул мен дагы бир кыстарма айткым келип атат да. Түз эфирге чыкканда ушул жердеги бизди көрүп аткан мекендештер менен ортодогу дистанцияны алып салып, бир жакындашып, мен алардын кандай десем, жүрөгүндө оргуштап турган мекенчилдик сезимин козгогум келип, абдан бир элдин кызы катарында ачылып сүйлөшөмүн да. Анан ушул жерден дагы бир жолу кыстарма кылгым келип атат. Урматтуу мекендештер, силер мектепте иштейсиңер, мугалимдер мына. Саламаттыкты сактоо тармагында иштейсиңер. Врачтар деп коебузбу, дарыгерлер деп коебузбу. Силер азыр эки доско караганда билимдүүрөөксүңөр. Силер Мандела дегенди туура жазасыңар, Менделе дебей. Эми элестеткиле, Менделе деп жазган адам кантип баш мыйзамды өзгөртөт, ал кантип мамлекетти башкарат. Канткенде биз өнүгөбүз, канткенде биз артка кетебиз деген ой жүгүртүү ар бир эле жарандын оюнда болот да, ар дайымчы. Менин өкүнгөнүм, бул жерде биз жеке курсактын же болбосо тууган уруктун кызыкчылыгына байланбашыбыз керек да. Мамлекет бирөө, тагдыр. Ошондуктан биргеликте аракет кылайлы. Койнуңуздарда котукташыңыздарды ыргытыңыздар. Койнунда котоп жүргөн Садыр Жапаровду көрдүк. Кезинде бизге окшогон жаштарды топтоп алып, Жеңиш мырза, мына эсиңизде болсо керек, сиз ошол Садыр Жапаров ушул апасы өтүп кеткенде барып жанында болуп, башынан кучактап, моралдык колдоо көрсөтүп жүргөнсүз. Кече күнү жазсам, силер деген өлүмгө барганыңарды пиар кылбагыла дейт. Бул пиар эмес. Садыр Жапаров кыйын кезде жүргөндө силер таштап койгонсуңар до концалар. Биз турганбыз. Бирок азыр Садыр Жапаров туура эмес жолго кетип атканда биз айтып атабыз, сиз туура эмес жолдо кетип атасыз деп. А силер болсо кайра жардын артында Садыр Жапаровду эмес, мамлекетти кошо түртүп атышат да буларчы. Мен ошого түтөп мамлекет силердин гана менчигиңер болсо бизге баары бир болчу. Өздөрүнүн тагдырын өздөрү талкаласы бизге баары бир болчу, бирок мамлекетте биз да барбыз. Унчукпай бир сүйлөп, үн катып, биргеликте ушул жана 4-октябрда шайлоо үчүн бириккен эле. Шайлоо үчүн 5 менен чыгып биригишти. Эми мамлекет үчүн биригип туруп бир үн катып коюшса жакшы болмок эле да. Мындай да, мырзайым, тиги эч өкүнбөгүлө. Тескерисинче, бул эл үчүн, мамлекет үчүн абдан оор маселе да. Бирок мен бир нерсени түшүндүм, биз ушул балдар менен бир нерсени түшүндүк. Ушул нерсе да керек экен. Элге дагы, өлкөгө да керек экен. Себеби өзүнөн өзү убакыт менен иллюстрация болуп атат. Садыр Жапаров эсиңердеби? 6-сында Ак Үй алдына чыкканда мен ошол жерде жүрдүм, 4-нөн баштап Ак Үйдү алган мына бизбиз. Атамбаев менен Садыр Жапаров чыксын деп ГКНБга барган мына бизбиз. Ошол жакта сүйлөшүүгө кирген мына мен өзүм киргем тууганда.
мен азыр экинчи жолу ушуну ачыктап айтып атам. ГКНБга кирип ошо стратегический объект талкаланып калбасын, ичинде курал жарак, анан сырлуу купуя сырлар чыгып кетпесин, ак үй өртөнүп жүргөн буга чейин. Бирок УКМКнын ичиндеги секретный документтер чыкпаш керек. Туура. Ошол талкаланып кетпесин деп мени переговорго киргизишкен. Үч тарабынан жирип киргенде мен кирип ошондо сураган. Ким керек дегенде Жапаров, Атамбаев деген. Себеби ошо эки тараптын адамдар талап кылганда, ошо эки адамды чыгарып бергиле кетет дегенде, Жапаров Молдованкада да дейт. Билем Молдованкада. Жапаровду 1 саатта, Атамбаевди жарым саатта чыгарып беребиз дешти. Мен айттым, жок. Опунбаев качып кеткен. Опунбаевдин жардамчысы жана управлениянын балдары жүргөн. Ичинде спецназ жүргөн. Затворду тартып, охраняемый объектта мылтыктарын дайындап. Ошондо мен айткам, Молдованкада экен билем, 1 саат көптүк болот. Жапаровду жарым саат, Атамбаевди 10 мүнөттө чыгара алат экенбиз. Атамбаевди ак көйнөгүн кийгизип алып чыгарып бердик. Ошол жерде талкалатпай сактап калдык деп мен айта алам жоопкерчиликтүү. Ал эми Садыр Жапаровго актыга кол коюп берген Токтайым Үмүталиева болгон. Ошол жерден управлениядан, ушу ГКНБнын ичинен сүйлөшүп болгон, Жапаров чыксын деп. А барганда эле жөн эле түрмө чыгарып берип койбойт да тууганда. Анан кийин группа барып, Жапаровду чыгарып келишкен. Кийин мен СИЗО 1ге бардым. А жерге барсам бир 150-дөй 200-дөй адам топтолуп калган экен, камеранын баары талкаланган. 5 түнү болгон, таң атпай. Ким керек дегенде Жээнбеков менен Мискинбаевди дешти. Кирип Равшан Жээнбеков, Мискинбаев, мен өзүмдүн тарыхый кагазда колум бар. Өзүнүн процедурасы бар да, кол коюп берип анан чыгарып бергенбиз. Мен өкүнбөйм. Мен ошон үчүн айтып атам да, өкүнбөйлү. Мындан да өтүшүбүз керек экен. Өзүнөн өзү иллюстрация болот. Мына иллюстрация ким калды? Парламенттин азыр отурган депутаттары калды. Өкмөттө иштеп аткан адамдар калды. Марипов ким? Марипов өмүр бою жардамчы болуп иштеп жүргөн жет бала. Марипов бүгүн өтүк кийип алып не кылып атат? Өкмөт болгон шылдыңга калышты го. Туугандар, өкмөт бүгүн шылдыңда калды го. Геосаясатты өлтүрүштү го. Мына азыр бүгүн чыкты го Тажикстандын мурунку тышкы иштер министринин билдирүүсү Ташиевке карата. Баягы неме деп Тажикстандын аймагына кирүү бул ак үйдүн тиги дарбазасынан ашып түшүү эмес деп. Эмомали Рахмон, Тажикстандын президенти, Воорукка келмей болду. Бул абдан кооптуу маселе да. Чек арага өтө кылдат мамиле кылыш керек да. Айтыла турган, айтылбай турган нерселер бар да. Анан мен каалайм, мен чечтим, мен айткандай болот деп кемпир-абадты бере беребизби? Камырата бирди курдура беребизби? Болбойт андай. Качанга чейин биз ушинтип коркуп отурушубуз керек? Бул биздин эгемендүүлүк. Биз азыр баарыбыз чогуу айтышыбыз керек. Мына жакында, туугандар, мен ачык айтайын. Өзбекстан менен Кыргызстандын эки энергетика министри документтерге кол коюшту. Келишимге. Бул Өзбекстандан 3 жылдык мөөнөт менен электроэнергияны импорттоо боюнча. Анан Камбарата бирдин маселеси камтылды. Биз ошону талап кылышыбыз керек. Көргөз, эмне деген келишим? Кандай шартта? Эмнени негиздеп, ким жоопту кылып кол койдуңар деп. Камбарата 1 бул абдан чоң, өтө мында бир биздин бул мамлекеттин эгемендүүлүгү да, улуттук кызыкчылык. Ушуну бир эки адам чечип коебу? Эгерде эки президент келишимге кол койсо, процедура боюнча ал жогорку кеңештин ратификациядан өтүшү керек. Тийиштүү комитеттерде каралышы керек, талкуудан өтүшү керек. Эгерде аякта баягы секретный сырлар болбосо, коомчулукка айтылышы керек. Андан кийин анан президенттер ратификацияны өткөрүп анан өкмөт аралык комиссиялар отуруп анан иштеп баштайт. Бул жерде мындай болуп калды го. Өзбекстанга барып келгенден кийин 1 күндүн ичинде маселе чечилип калып атпайбы? Бул болбойт да. 1 күндүн ичинде. Мирзиёев жөн айткан жок да. 30 жылда биринчи жолу чечкиндүү президентти көрдүм деп. 1 күндүн ичинде Кемпир-Абад менен тиги Орто Токой Камбарата бирди кантип чечип коет адамдар? 1 күндө элестеткилечи туугандар, 1 күндө. А келгенден кийин Ташиев барды да итоговый протоколу кол коюп келди. А Жапаров президент мырза Азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Биз келишимге кол коюштук. 3 жылдын ичинде Камбарата 1 туруп калат деди. Мирзиёев
көп өтпөй эртеси Шыкмаматов, Алмамбет Шыкмаматов ал айтты, жок, бул меморандум, бул ниет деди. Келишим бул жок деди. Анын сөзүн төгүндөп өзбек тарап Мирзиёевдин сөзүн келтиришти. Теледен чыгып атпайбы? КТРден берип атышат го өзүлөрү, өзү карама каршы болуп. Биз келишимге кол койдук. Эки президент көзөмөлдөп, эки элдин бакубаттуулугу үчүн биз муну аягына чыгарабыз дешти. Биз сурашыбыз керек анда, камбарата бир кандай параметрлер менен салынат? 5 миллиард кубкабы, 2 миллиард кубкабы, 1 миллиард кубкабы, кандай параметр, канча акча? Консигнация деп Ташиев Турамес айтып алды. Концессия деп коет. Консигнация эмес, концессия деп коет. Консигнация деген бул баягы отдать на реализацию деп коет да. Жөнөкөй тил менен айтканда лалафо деген сайт бар го. Мен жанагы конституция боюнчачы дагы бир кошумчалап койсом болобу? Ооба, ошону толуктап. 114-беренеде мындай нерсе жазылганда, азыр жергиликтүү кеңештерге 59 партия чыкты Кыргызстанда. Алыста турган туугандарым үчүн маалыматта, ошол 59 партиянын оюн айтып атат. Атамекен, реформа, бүтүн Кыргызстан, калган партиялар эмне? Мамлекет кереги жокпу? Мен таң калган жерим, ошол партиянын ичинен чыгып аткандар 114-беренени окуп койгулачы деп айтат элем да. А жерде мындай жазылган, азыр мен ачып алайын. Мынакей. Мына жерде жазылып турат туугандар. Сравнительный таблицада да азыркы действующий 10-жылда конституцияда бул абдан маанилүү, өтө маанилүү. Өзгөчө жергиликтүү кеңеш шайлоосуна чыгып аткандарга. Мына ушул жерде жазылып турат. Закон о внесении изменений в настоящую конституцию может быть принят референдумом, назначив 116-берени кечирип. Урматтуу мекендештер, максимум бөлүшүп койсоңуздар, азыр баш мыйзам боюнча абдан маанилүү талкуу жүрүп атат, ошондуктан. Мен кечирим сурайм, 112-беренеде азыркы 59 партия чыгып атпайбы? 3-4 гана партия үнүн айтып атат. Бүтүн Кыргызстан, атамекен, реформа. Калган партияларга мамлекеттин тагдыры, турмушу, келечеги кереги жок экен. Мен ушинтип түшүндүм. Мен саясий лидермин деген партиянын лидерлери бир дагы жолу үн катып койгон жок. Референдум жөнүндө конституция боюнча оюн айтып койгон жок. Алар эртең шайлоо болот. Шайлоодо эскертебиз, сөзсүз эскертебиз. Туугандар, ар бириңерди эскертишиңер керек. Сен эмне үчүн айткан эмессиңдер? Себеби ушул партияларга тийиштүү маселе 112-беренеде 2-пунктунда турат. Азыркы иштеп аткан эски конституцияда. Главы исполнительных органов местного самоуправления избираются деп турат. В порядке, установленном законом. Жергиликтүү кеңештин шайлоосу болуп атпайбы? Депутат болуп шайлангандар, жергиликтүү кеңештин депутаттары айыл өкмөттөрүн бекитет. Туурабы? Ооба. Мына айыл өкмөттөр жөнүндө маселе. Ушул норманы чийип салышты. Избирается деген сөздү алып салды. Мен түшүнбөйм. Саясий партиялар шайлоого катышып атасыңар. Лидерлер айтып койбойсуңарбы? Избирается деген сөз жок. Муну президент кааласа назначает деп коет. А кимди назначает деп коет. Башка айтканда, ушул жаңы конституцияда абдан чоң бомбалар жазылды. Билбейм, мен Жапаров окуган жокпу, же өзү жактырдыбы. Айыл өкмөттөн баштап министрине чейин, сотунан баштап прокуроруна чейин президенттин көзүн карап калышты. Анан таң калган жерим, өкмөт программа чыгарды. Улуттук өнүктүрүү программасын. Децентрализация деп. Моундан кийин кайсы децентрализация? Кыскасы ушундай. Мамлекет коркунучта абдан. Мен эгер уруксат берсеңер бир 2 сөз айткым келет. Жалпы Кыргызстанда кырдаал кандай болуп атат? Биз кайдыгер карабашыбыз керек, өзгөчө жаштар. Коркпошубуз керек. Керт башыбызды
кесип элдин алдына сунуштап беришибиз керек. Анан тайманбастан айтышыбыз керек. Башты кесип алса болот, тилди кесип алуу мүмкүн эмес. Көкүрөктөгү жана могу жүлүндөгү кайратты жулуп алуу мүмкүн эмес. Мындайда Камбар-Ата 1, Эмпир-Абад, Жер үй, Кумтөр, Талдыбулак, Бозумчак, Солтон Сары, Макмал жана башка абдан көп кен байлыктар, биздин стратегиялык маанилүү объектилер эки адамдын чечими менен, алардын каалоосу менен чечилбеши керек. Эч качан мындай болбойт. Ар бир нерсе элдин көзөмөлүндө болуш керек. Президент боло электе Жапаров айтпады беле, мен чыныгы элдик бийликти орнотом деп. Бүгүн эл менен бир маселени кеңештиби? Мына айткылачы, жазсаңар ким кеңешти десе жазып койгулачы. Эч ким менен кеңешкен жок. Анткени силердин, биздин оюбуз президент үчүн баары бир. Баары бир. Мына Кыргызстанда азык-түлүккө болгон баа күнүгө өсүп атат. Күйүүчү майга болгон баа өсүп атат. Бир кезде премьер болуп президент милдетин аткарып турган Жапаров Нарынга барып айтты эле. Мен электроэнергия болгон лимитти алам деген. Эсиңердеби? 2000 лимитти. Бүгүн тарифти көтөрүү боюнча электроэнергия, тарифти көтөрүү боюнча маселени кабыргасына коюшту. Эгерде тарифти көтөрсө, эртең нарын чыгат. Эгерде жер үй боюнча маселе чыкса, эртең талаш чыгат. Ушунун кереги бар беле? Жок. Мунун ордуна эмне кылыш керек? Эми баары айтат да, эми силер бир сунуш кылбайсыңарбы, эмне эле сындай бересиңер депчи. Эгер туура эмес кетип баратса, сын айтып туруш керек. Бийлик көбөйүп кетет. Мына азыр көбөйүп кетпедиби? Өзүнө эч кимди илбей калды. Каршы сүйлөсөң душман деп калды. Жарым жыл боло элек туугандар. Жарым жыл боло элек кичине сынайсаң душман болуп калды. Андай болбош керек. Манас эпосунда биздин Манас атабыздын оппозиционери ким болгон билесиңерби? Чубак болгон. Чубак болгон, сындап турган, айтып турган, бирок Манас атабыз Айкөлдүк менен аны мындай бир жөөлөп анан жерип салган эмес да. Айкөлдүктү көргөзүш керек болчу. Анын ордуна бүгүн Тилекматты түрмөдө камап отурат. Мына конституцияга каршы сүйлөгөн, мыйзамсыз иштерин айткан адамдардын баарын абак менен коркутуп түрмөгө камап отурушат. Тилекмат түрмөдө, туугандар, бүгүн Тилекмат түрмөдө. Эч бир кылмыш кылган жок. Болгону Жапаровдун анын бийлигинин туура эмес нерсесин айтты. Бирок бүгүн ал түрмөдө. Бүгүн мына кечээ күнү Бишкектеги Ленин районунун акимин бюджеттеги акчаны туура эмес колдондук, шайлоого катышып аткан партия үчүн бердиң деп чоң кинени коюп туруп, камады эле кечөө чыгарышты үй камагына. Бүгүн пандемияда расмий 1600 киши каза болдубу? 1,5 миңден ашык. Пандемияда кишинин өлүмүнө жооптуу болгон, түз жооп, өзү дагы айткан, мен жооптуу болом деген. Космосбек Чыдыновду, Минздравды бүгүн бошоттуго. Бошоттуго бүгүн. 1,5 миң кишинин өлүмүнө жооптуу адам. 1,5 миң кишинин өлүмүнө жооптуу адам. 10 мартта, 11 мартта Конституция өтпөй калышын билишип, 10 мартта түнү менен кино кылып тартып, колун толгоп, кишенди кийгизип, абдан чоң коррупционер деп алып келген Душка деген депутатты 10-да чыгарып, 11-inde Конституция кол койдуруштуго. Кайда баратабыз, туугандар, кайда? Мына ушундай чоң коркунучта жашап атабыз биз. Тилектин соту боюнча айтпасам да болбойт. Шаардык сотко апелляция бергенбиз. Бирок 5 күндүк мөөнөт бар болчу. Мына бүгүн 8-нчи күнгө, 9-нчу күн болуп калды. 9 күндөн бери же ак дебейт, же көк дебейт. Жок. Мен биз күтүп бишенип эле турабыз. Бул референдумду өткөрүп, Тилек ага чейин СИЗОго жөнөтүштү. А СИЗОдо билесиңер эмне үчүн камайт? Саясий иш менен ГКНБнын СИЗОсуна камаш керек болчу. ГКНБ муну менен иштеш керек болчу, анча болду. МВД кармады дагы СИЗО бирге жөнөтүштү, ал жерден сындырабыз деген максатты коюшту. Тилек сынбайт. Биз дагы сынбайбыз. 9 күн болду, качан сот болот белгисиз. Эмне болот белгисиз. Ушундай. Рахмат маегиңизге. Ушундай бир
маалыматтарды жеткирип турчу азаматтарыбыздын аз болуп атканы өтө өкүнүчтүү да. Бирок мен ишенем, көпчүлүгүнүн маалыматы ошол акчасы жок болгондуктан, колдорунда кандайдыр бир ресурстар жок болгондуктан элге чыга. Урматтуу мекендештер, Садыр Жапаров баягы 5-октябрдан кийин ошол чыгып алып элдерге кайрылды эле да. Менин акчам жок, мени жамандап жазбагыла журналисттер депчи. Азыр болуп көрбөгөндөй акча алуу болгону кийген кийиминен, сүйлөгөн сөзүнөн, баскан турганынан байкалат. Ага деген баягы өмүрүндө түшүнө кирбеген чапандарды жабышып, допуларды кийгизип, лагмандарды ичирип жиберсе эле, камбараты бир кесин кармата салгандыгы бул тарыхый бир чоң чабалдык деп эсептейт. Ошондуктан келиңиздер биргеликте күрөшө берели. Мына Жеңиш мырза, сизге окшогон азаматтар бар кезде Кыргызстан эч качан мүкүрөп тизе бүкпөйт деп ишенем. Ошондуктан рахмат сизге, чындыкты айтып туралы, дагы да буйруса. Мен сиздерге тийиштүү бир маселени айтып коеюнбу? Азыр эстеп кеттим. Жакында мына сыртта жүргөн өзгөчө Москва областында, Россияда жүргөн биз мекендештерге жакында Жапаров барып жолукту. Мүмкүн бизди көрүп аткандардын арасында бар болуш керек. Катышкандар. Ошондо президент айтпадыбы, жүк 200 боюнча каза болгон сөөктөрдү алып келүү боюнча толугу менен чыгымдарды мамлекет жабат деп айткан, билесиздерби? Ооба. Эсиңердеби? Ооба. Болбойт ал. Ал жалган сөз, ал калп сөз. Эгерде мына болсо, билбейм, бул болбойт, болбогон нерсе. Ошол эле нерсени 2015-16 жылдары Атамбаев барып Москвадан кезиккенде мен өзүм эсебимен 10 миллион сом котором деген. 10 миллион которду, бирок ошол 10 миллион келген сөөктөрдүн 10 гана пайызын жапкан. Мамлекеттен жылына 10 миллион гана бөлүнүп келген. Өкмөттүн жарлыгына ылайык, указына ылайык, 50 000 сомдон бөлүнөт компенсация деп. Упрощенный кылышкан, бирок ал болгону 10% гана жаап келет. Бир гана Россиядан жылына 300-400 сөөк келет. Россиядан сөөктү алып келиш үчүн Москва, Сибирге чейин эсептегенде 100 000ден 300 000ге чейин кетет. Чыгымдарын жакшы билесиз баарыңыздар. Мен да сөөк алып келип жүрөм, балдар менен алып келип жүрөбүз. Туркиядан алып келем десең $1000 $3000 чейин. Европадан $3000 $5000 чейин. Америкадан $5000 $10 000 чейин. Өкмөттүн бюджети жыртык, бир тыйын жок. Мындай нерселерди элди алдоо менен айтпаш керек. Бул мүмкүн эмес. Анын ордуна президент катары айтыш керек, өкмөткө тапшырма бериш керек, ушул маселени жөнгө салгыла деп. Ошон үчүн Клара Сооронкулова айткандай, азыр президенттин эртең менен айтканы кечинде жок болуп калып атат да, бул туура эмес нерсе. Силерге рахмат. 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 Бул сөзүңүзгө далил катары жакында ошол Москва шаарынан 2 сөөктү алып кете албай, өздөрү акча чогултуп алып кетип аткандыгы WhatsApp группаларда бар жогунда эле далилденип жатат. Ошондуктан жанагы сизге окшогон, бизге окшогон позициясында бекем турган адамдар чындыкты айтса чычалабай туура кабыл алышса деп эсептейт элем да. Рахмат эфирге, ушул чындык көпчүлүк адамдарга жазып атышат, ушуну айтып койбосо болбойт. Баягы конституция боюнча оюн айткан партияларда мен кошпой калыптырмын. Мына Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Реформа, Улутман партиялары да. Анан кээ бирөөнү атабай калсам кечирим сурайм. Калган негизги партиялар кайда? Ата журт Кыргызстан эмне үчүн унчукпайт? Ынтымак партиясы эмне үчүн унчукпайт? Ишеним, бирге эмне үчүн унчукпайт? Эмне үчүн унчукпайт, баарыбыз билебиз. Тарых таразылайт. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, эч качан оорубаңыздар. Эң негизгиси сыртта болсоңор дагы, алыс болсоңор дагы жүрөгүңөр мекен менен. Ал эми биз силер менен сыймыктанабыз. Бияктан эми күрөш токтобойт, албетте. Адилеттүүлүк үчүн, чындык үчүн ар дайым күрөш уланат. Кудай кааласа өлкөбүздө өнүгүү болсун. Ал эми мамлекетти көтөрүп кете турган инсандар жок эмес, бар. Рахмат. Тажрыйбалуу инсандар бар, саясатчылар бар. Мына ошолорду элибиз туура баалап алыш керек да. Учурунда баалаганды билбейт экенбиз. Тепкилейт экенбиз. Ал мына биздин да башыбыздан өттү, Анан кийин адам өтүп кеткенден кийин өкүнөт экенбиз да. Ошон үчүн ийгилик баарыңыздарга. Орозайым сизге өзгөчө рахматымды айтам. Бар болуңуздар. Рахмат, саламатта болуңуз. Анын айткан
жалгандары тууралуу абдан көп бир маалыматтар сиздерге жетти. Мен ишенем баары бир чындык орундалат. Себеп дегенде буга чейин Кыргызстандын тагдырын талкалап келген адамдардын тагдыры эмне болгондугун көрдүңүздөр. Садыр Жапаровдун да башына болуп көрбөгөндөй сыноолор түштү эле. Кудайым ар кандай кылып калчап сыноого алды эле. Бирок ошол сыноодо сыналбай эле кайра койнунда котур ташын каткандай болбой, мамлекеттин эртеңки тагдыры үчүн сабаттуу, билимдүү адамдар менен баарлашып, пикирлешип, алар менен деген бир орток пикирге келип, Кыргызстанды сактап калууну көбүрөөк ойлосо да, жеке кызыкчылыгы досу менен кучакташып алып эле Кыргызстанды каалагандай калчап, тагдырын талкалагандын ордуна жанагындай бакырчактарды, дежурный до концаларды жалдап алып эле бирөөнү ушактаткандын ордуна ушул Кыргызстандын келечеги үчүн салым кошсо деген биздин деле жакшы тилегибиз бар. Ушул видеону максималдуу бөлүшүп, баш мыйзамдагы катылып жаткан бомбаларды билбей атсаңар, ал жердеги чабалдыкты билбей атсаңар, ушул маалымат менен бөлүшсөңүздөр, бар жогу ушул маалыматка ээ болсун. Жакында ошол азыркы жазылган баш мыйзамдын электрондук вариантын мен өзүмдүн Facebook баракчама бөлүшөм. Ошол жерден да окуңуздар, анткени бул биздин бар жогубуздун мамлекетибиздин келечеги. Сиздерге амандык жана тынчтык каалайм. Саламатта болуңуздар.